О, нарезное оружие деп атпайбы, сайы бар мылтыктар. Ошол мылтыктар деген менин билишимче 5 жылдык стажы бар охотниктерге берилет, туурабы? Биринчи аңчыларга бергенде биринчи сайы жок мылтык берилет 5 жылга. 5 жылдан эгерде нарушениеси жок болуп, туура колдонуп жүрсө, анан только после этого берилет, нарезноyга берилет. Ага чейин берилбейт. Ошо сиз ошо кепилдик бере аласыңар, ошол нарезное оружие бүт ошо стажы бар кишилерге берилди деп Кыргызстан боюнча. Бизде өзүбүздүн разрешение системабыз бар, алар ошо жумушту алып барып атышат. Эгерде нарушение болсо, мында пока чыга элек бирден нарушение, турмет берилди деген чыга элек. Фактылар бар элек да. Фактылар болбойт, анткени фактылар жашырылып атат. Ошон үчүн мен сизге бир суранычта, ошол деген общество охотников деген бар да, жана охотничий билет белген. Ошолор менен карым катнашты мындай тыкыз кылып байланышып иштесеңиздер, анткени алар өзүнүн ишин кылып атат, силер өзүңөр ишиңерди кылып атасыңар. Алар силерге ооба 5 жылдык стажы бар деп берип атат. А чынында барбы жокпу, эч ким билбейт аны. Рахмат, эске аласыз. Ошол сиз мынакта сайы бар, сайы жок мылтык деп атасыңар. Эми сайы бар, сайы жок мылтыкты колдонгондор мындай граждане, они очень разумные, понимающие ситуацию, знающие, что это оружие. А вот травматическое оружие приносит больше проблем. Почему не поднимаете вопрос о травматическом оружии, которое приносит больше проблем нашему обществу? Травматическое оружие bizde ношение запрета, bizde ношение жок. Травматическое оружие только для самообороны, үйдө сактаган болот, үйүндү коргогонго эле. А жанына көтөрүп жүрүп, анан кийин эгерде ал менен аткан болсо, көчөдөн бул болсо мыйдам чегине жооп берет. Ар бир травматическое пистолет алган адам аны билет. Ошону сиз өзүңүз көмүздөмүңүзгө алып, ошону карап коюңузду суранабыз. Все, хорошо, рахмат.